إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taala'ga şükürçülük olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat ve selamlar olsun. Jana yer betindeki İslam dininin taza ekenin jana kançalagan dinler bolsa ошол диндердин içinde İslam dini бактылуулукка жетелей турган дин экенин үйрөтүп кеткен ата-бабаларыбызга Алла Таала разы болсун. Алла Тааланын ырайымы жаган болсун. Жана ал ата-бабаларыбыз сөз сүйлөгөндө калган муундар унчукпай кулак салып угуш керек дегенди бизге сиңирип калтырып кеткен. Ошон үчүн аларга биз күнү түнү дуа кылганга милдеттүүбүз, бата кылганга. Бүгүнкү күндө китептен алып сүйлөп атасызбы? Далил менен алып сүйлөп атасызбы? Эмненин негизинде сүйлөп атасыз? Кызыктырбаган дагы муундар пайда боло баштады азыр. Карабайт. Аксакал дебейт, көк сакал, илимдүүсү илимди дебейт, карапайымы, бул мен билбейт экен, бул жакшы дебейт. Же алар карапайым адамды түшүнүп койбойт, бир-эки китеп окуп алганы. Кагып силкеп эле аны эмне кылат? Башыңа жетпегенден кийин силер караңгысыңар. Ушу кебетең менен жүрөсүң, сен тозокко түшөсүң деп баягы кепилдик берип алгандар бар. Андай эмес да, хадистерде эмне деген? Ушундай учурлар болот. Бүт иштердин баардыгы жыйынтыгына жараша болот. Кандай десе, кээ бир адамдар болушу мүмкүн, туура эмес иштерди жасап жүрө берген, ар кандай учурда түшүнбөстүктөн же билбестиктен же ар кандай себептер менен. Бирок өмүрүнүн акырында ушунчалык Кудай сүйгөн таква инсан болуп, сиз 60 жылда, 70 жылда жасай албаган ишти ал 1-2 жылда жасап коюшу мүмкүн. Баарын чыкытып жасап, жарамдуу иштерди, кооз сөз эмес. Кооз иштерди мейли мечит болсун, медресе болсун, балдар үйү болсун, балдар үйү болбой эле койсун. Бирок жашоонун мыйзамы ушундай экен. Ар кандай себеп менен атасы же энеси өтүп кетет экен, башка болот экен. Ошол кезде балдар үйү айла жок эмне болот? Мына азыр алтын уя, дагы бирдеке тиги буду атап, балдарды ошол жерге жайгаштырып атат. Азыр алды жогорку окуу жайда окуп, дүйнөлүк математика илими жарышы боюнча 3-орунду алган балдар бар экен, ошо балдар үйүнөн чыгып. Ошону сизге окшогон, бизге окшогон, дагы бир агаларга окшогондор бирөө адебинен жардам берип, адеп жагынан, бирөөсү бар илим жагынан, бирөөсү бар акча жагынан, каражат жагынан көтөрүп, ошентип балдар үйүнөн өскөндөр. Мурунку президент эмне кылган? Баягы 71-мектеп бар эмеспи? Балдар үйү ошол камдалган, жаткырып окулат. Мисалда, ушул сыяктуу. Ошол сыяктуу үйлөрдөн чыккан эле балдар. Бүгүнкү күндө эмне кылып атат? Дүйнөлүк деңгээлдеги илимий жарыштарга чыгып, кадимкидей сонун экен да, кубанычтуу экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы деген. Ибн Хаджар Аскалани Фатхул Бари деген китебинде келтирет. Демек, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы деген мааниси кандай? Келе деп карыз сураган колдон ала кой деген үстүнкү кол жакшы деген маани. Ар кайсы жактан карыз сураган эмес, ар кайсы жакка карыз бере турган атуулдарды, урпактарды тарбиялоо ар бирибиздин милдетибиз экен. Кудай буйруса. Мындайча айтканда, илим жагынан, билим жагынан, андан кийин ыйман жагынан, албетте биринчи орун ыйман, андан кийин илим, билим, андан кийин адеп ахлак. Ушулардын бардыгы эмне болуш керек? Ордорду менен болуш керек. Аралыкты сактап алыңыздар туугандар, аралыктарды сактап алсаңыздар, бул өкмөттүн талабы болуп атат да. Анан себеби дегенде Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан эмне деп суранган? О жараткан Алла, мени, карабайсыздар, мени дейт. Жакырчылыктан, Аллаху инни а'уду бика минал факри вал куфр. О жараткан Алла, мени капырчылыктан жана жакырчылыктан сактай көр. Дагы кийинки дуасында айтат, минал жубни вал бухул. Коркоктуктан жана сараңдыктан сактай көр деп. Алла разы болсун. Канчалаган
Тескерисинче орто зарбай, жолса жаңыдан өнүгүп келаткандар кээ бар. Ата-бабасынан дайыма марттык менен жүргөндүктөн ал баласына калат экен, баласыныкы баласына калат экен. Канчалык болгон сайын дагы деле бере берет экен. Кээ бир үй-бүлөлөрдө байкасаңыздар, атасы да ошентип көрүнгөнгө мал союп берип, ихсан кылып таратып жүргөн. Балдары да ошондой болду, неберелери да ошондой боло берет экен. Курбанды чалып, башка кылып, тигинтип, минтип, кийими жокторго кийим берип, өткөндө бир окуя айтып бербедик белек. Бүт эле тартынат экен, уялат экен, анан сурагандан да уялат экен. Ким муктаж бар десе, ар ким айтып коет экен, тетиге муктаж деп коет экен. Билинбейт экен. Ушул ноябрь айлары болчу, өзүнүн айылына барат, мектептин ооз жагына барып, бирдемге телефон карамыш болуп, мектептин оозун карап отуруп алган. Анан кышында ноябрдын аяктары болуп калган дейт. Ошол байке өзү айтып берди мага. Анан кирип баратсам дейт, кышында тапчкачан, жайкы бут кийим менен кирип бараткан окуучу кыздарды көрдүм дейт. Окуучу балдарды көрдүм. Тамандан өткөн муздак жүрөк оору, башка оору, тиги оору баарын чыгарат эмеспи деп. Башкасын кыйрата албасам дагы деп туруп анан кийин чекеден кармап алып, жазып алып, размерлерин сурап, байкымда билинет да дейт. Мындай карап эле билип алып, ким кызсың тиги эле билип алып эле. Мен тааныган жоксуң дейм, тааныбайт да. Десе, жок тааныган жок. Мен да ушул жерде акең болом деп эле билдирбей, ким экенин билдирбей. Ушу акең болом, атынды айткан эмес. Ушу байкең болом, акең болом деп айтып, анан жана бут кийимдерди шаардан заказ кылып, алып кийгизип берип койдум дейт. Көрбөйсүздөр, ошон үчүн кайрымдуулук кылам десе эле килейген эле сөзсүз түрдө мечитте, килейген эле кабатта үйлөр салып ачкычын карматуу шарт эмес. Кичинекей нерседен башташ керек экен өзү. Баягы баардыгы болот майдадан, аны байкабайт майдадан деп. Кээ бир үй-бүлөлөрдө бар, тамак ашы деле бар, баары эле бар, бирок салт сана, дин менен жашоодон алыстап кеткендиктен баардыгы ашмалтай чыгып калган. Баары биларман. Атасы өзүнчө биларман, апасы өзүнчө биларман, балдары өзүнчө биларман, кыздары өзүнчө биларман. Бирине бири баш ийбейт. Ошонун баардыгы Али радыйаллаху сөздөрүнө не кылбагандыктан, моюн сунбагандыктан. Айтып атпайбы? Ыйман бир дене болсо, адеп ошол денеге окшошкон ыймандын башы сыяктуу деп. Баш жок болбосо жаныбар жашай албагандай, адеп болбосо ыйманыңдын несі чыкпайт, көркү чыкпайт деген сөз. 5 маал намазды катыр окуңуз. Сүйлөсөңүз кала Аллаху Таала, кала Расулулла деп сүйлөйсүз. Алла Таала Куранда мындай деген, пайгамбар хадисте мындай деген. Аллах так сказал деп, пайгамбар Мухаммад так сказал деп туруп тапыратып турасыз, адеп нөл бирок. Мамап отурасыз. Шарт деп бияка түкүрүп коесуз, бияка түкүрүп коесуз. Бөтөлкөгө сууну ичтесе мындай ыргытып коюп кете бересиз. Бутуңузду чалпататып түртүп кете бересиз. Учурашканда, мына көз карашына караганда мына акшийип бир карап коесуз. Мисалы да, ушул сыяктуу бир адамга жакпаган бир кыймыл аракеттерди көрсөтөсүз. Ошол ылайык болобу? Кайнатаңыз келдиби, атаңыз келдиби, бир тиин өкө бир делип, кошунаңыз келгенде эле кабыл аласыз. Салам алейкум, салам. Кандай ата, жакшыбы? Жакшы. Давай деп кете бересиз. Али радыйаллаху дагы неге болот? Сөзүндө сонун айтып атат, кереметтүү сөздөрүндө. Атаң кирип келсе, же сизге бир өнөр үйрөткөн адам кирип келсе, кум ордуңдан тур дептир. Ва ин кунта амиран. Эгерде сен падыша болсоң дагы, башчы болсоң дагы дептир. Каяка башчы болбоңуз, атаңыздын алдында сиз эч ким эмессиз. Жөнөкөй бир адамсыз. Ошондой жөнөкөй адеп үйрөнүп алсак, жана кайнатаңыз келгенде да ошондо сыйлап коюңуз. Усман радыйаллаху карабайсызбы? Пайгамбарыбыз бутун узун чытап коюп отурган кезинде Усман радыйаллаху кирип келип атпайбы? Кирип келгенде пайгамбарыбыздын буту узундан сунулуп турган болот. Бир риваяттарда келет, шымынын этегин тизеге чейин дейт. Тизе өзү ачылган эмес, тизеге чейин ачылуу болот. Ана Усман радыйаллаху кирип келер менен пайгамбардын алат, бутун жыйнап, иретте отура калат. Малдаш токунуппу, же чөкүшүппү, негизги бутун жыйнап, кадимкидей отуруп алат. Отуруп алганда аны көрүп турган Айшене өз айтып атпайбы? Абу Бакыр радыйаллаху кирип келгенде анткен жоксуз. Умар радыйаллаху кирип келгенде анткен жоксуз. Эмне үчүн күйөө балаңыз, кайнатаңыз эмес, күйөө балаңыз Азирети Осман кирип келгенде радыйаллаху бутуңузду жыйнап алдыңыз дегенде,
Бул Азирети Осмон өтө уяттуу. Уялчак деген башка, уяттуу деген башка. Намаз окуган адам уяттуу болуш керек дегенде тиге боло берет экен. Өзүнө уяттуу ишти кылса боло берет, ана сен намаз окуган кайсы уятың жок экен дегендер бар, асылгандар бар. А бирок ага боло берет, бирок намаз окуганга болбойт экен да. Баарына бирдей да, уяттуулук деген бүт баарыбызга бирдей. Анан Азирети Усман өтө уяттуу бул. Эгерде мен бутумду ирэттеп, баш аягымды жыйнап, тыканыраак отуруп албасам, Усман кайра кирбей чыгып кетип калмак дейт. Ошон үчүн мен буту башымды жыйнап отурдум дейт. Анан кирип келип отурду дейт. Мына адеп. Дагы караңыз. Пайгамбарыбыздын жанына Жабирил алейхиссалам келгенде эмне болду? Жаш баладай болуп, тизесине тийгизип, жөнөкөй бир муктаж болуп, бир нерсе үйрөнгөнгө, муктаж инсан болуп, пайгамбарыбыз эмне болду? Отурду, адеп сактап. Анан Жабирил алейхиссалам сурады. Ихсан деген эмне? Ыйман деген эмне деп бүт баарын сурады. Ыймандын шарттарын сурады. Тык жооп берди. Бирок окуучудай кабыл алынды. Көрдүңүздөр, ошон үчүн дагы кайталайбыз. Али радhiyallahu anh эмне деди? Сырттан сиздин атаңыз же болбосо сизге бир өнөр, илим үйрөткөн устатыңызбы, агайыңызбы, тренериңизби, учителиңизби эмне деп айтасыз? Ошондой бир агайыңыз кирип келсе, ордуңуздан туруп сыйлап коюңуз. Эмне үчүн? Вайн кунта амиран, эгерде сен башчы болсоң деле, падыша болсоң деле. Бул Али радhiyallahu anh'нын сөзү. Али радhiyallahu anh'нын сөздөрү эгер кимде ким арабча билсе, жазсаңыздар да болот, бирок китептери бар, даяр. Кээ биринде китеп болбой калышы мүмкүн. Аквалу Али радhiyallahu anhu деп жазсаңыздар, жадырап жайнап чыгат Али радhiyallahu anh китептери. Ушунчалык таасирдүү, көбүнчө адеп акылакка, анан чечкиндүү кадамдарга багыт бере турган ушундай керемет сөздөр айткан Али радhiyallahu anh. Жана Умар радhiyallahu anh да ушундай. Айтып атпайбы дагы бир сөзүндө? Кыздарыңарды үйүңөргө катып жата бербегиле. Элге аралаштыргыла, келечек энеси боло турган, келечекке элге кызмат кыла турган, эл уулу боло турган кыздарыңарды караңгы кылып албагыла, тупая кылып албагыла деген сөз. Эчтеке болбойт, бул болбойт, тиги болбойт, ал болбойт, бул болбойт, эчтеке болбойт болуп калат экен акырындачы. Нөл, кабар жок, аралашпагандан билбейт да. Мисалы, содага кире турган болсоңуз, сабыз 17 сом, картошкасы 20 сом. Ким бирөөсү сураса, билбей калышыңыз мүмкүн да, туурабы? Un качадан десе 20 сом деп турасыз. Картошка кача десе 10 сом деп турасыз мүмкүн, ар кандай. Ошолорду билиш керек экен жана күйөөсү кандай мээнет менен таап келип атканын келечекте биздин кыздарыбыз түшүнүш керек. Ошону аралаштырып өзүңүз менен кошо иштетип койсоңуз айтат да, мындан 17 тиги деп бир 7-8 түрдүү нерсени айтса, мээси менен чык иштейт, шат эсеби чыгарып коет. Ошон үчүн акча тапканча эсеп тап деп кыргыздар айтат. Эсебин тапкан үйрөнүш керек экен. Ошондо анан кийин эмне болот? Сырттан жолдошу кирип келатканда, кандай келдиңиз, чарчап келдиңизби, же саласызбы деп жадырап жайнап тозуп ала турган кылып тарбиялашыбыз керек деген мааниде Азирет Умар эмне деген? Кыздарыңарды үйгө катып жата бербей, элге аралаштыргыла, өз теңин өзү таап алсын дейт. Керемет сөз. Муну ала албайбыз, кошо албайбыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Менин сахих хадисте келген. Менин жана Хулафай Рашидин 4 сахабамдын сөзүн бекем кармагыла деген. Абу Бакр, Умар, Усман, Али радhiyallahu anhular. Ушу менен сөзүбүздү жыйынтайбыз. Убакыт бүтүп калды. Кудайым баарын ордоруна келтирген болсун. Келечекте Халид ибн Валид, амин. Халид ибн Валид радhiyallahu anhu айткандай, силер улут коом болгула. Ошо улут экениңерди далилдеп турган байрагыңар болсун, желегиңер болсун. Ошол желегиңер эч качан жерге кулап калбасын деп. Анысары биздин мамлекетибиздин байрагын илим жагынан, өнөр жагынан, экономика жагынан, бардык жагынан алдыңкы орунда желбиреп тура турганга себепкер болгон мыкты инсандарыбыз көп болсун. Ошондой инсандарыбыз тапталып өсүшүнө биз себепкер бололу. Арзубаган акчага, мансапка сатылып, байрагыбызды бөжүрөтүп,
ошо 250 бидей кайсы мамлекет тегерегенин ичинде эң артканкы орунда туруп калышынан Кудайыбыз сактаган болсун. Эки дүнү жүзүбүздү абийибизди ачык кылсын, артта келаткан муундарга да жүзүбүз жарык болушун Кудайым насип кылсын. Дин десе дин, мамлекет десе мамлекет, баардыгын силерге өткөрүп бердик. Калган өзүңөр улап кет дегидей боло турган бизге мүмкүнчүлүк берсин. Валхамдулиллахи роббил аламин, бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.